өзү жумуш 8:30 башталат. Мен өзүм көбүнчө сабай эрте турам. 6-да болбой туруп келди. Себеби кечинде эрте уктайм. Бир 10-11 мага кирай да. Азыр эми шаарда билесиңер бизде жолдорубуз тар болуп, аябай унаалар көп. Күн жылуу мезгилинде жумушка дайым эле велосипедде келип кетем. Велосипед жок учурда жумуш бүткөндөн кийин баскын келип, акырын басып отуруп, кийинки остановкадан чыксам, ар жака чейин барайын, ушинтип отуруп үйгө чейин жөө кетебиз. Пациент сага ишенсе жакшы. Биринчи эле азыр эми баягы көз карашы баягы стереотиптен өткөнгө аракет кылабыз да. ВИЧ обычная хроническая инфекция. Бунун эч андай кадимки эле өнөкөт инфекциянын катары. Бул азыр мурдагыдай баягы смертельный деген оору эмес. Дарысын ичиш керек, көзөмөлдө болуш керек. Калганын баары азыр нормальный. Сага эч кандай нерсеси мындай өтө эле андай таасир бере турган нерсе жок. Мына азыр өзүң кандай десең, өзү жакшы. Просто баягы ичти уккан эмоциональный, даже оорубайт эч жери. Уже түшүнүп калгандар уже смело келип, мындай бир тууганымдай келип, жакшы сүйлөшүп, дарысын алып. Спорить насчет приговора, да? Ну, өзүңүз көрүп атасыз азыр мына, вот ден соолук кандай азыр? 5, вот 5. Анализиңизди көрүп турабыз, анализиңизди мен азыр айттым да. CD вообще больше 1000. Баары жакшы болсо, зачем думать тогда именно о приговоре? Это как-то, наверное, уже заложено. Уже баягы стереотип, башында бир андай болгонуңузда формирование болуп калды да. Анан эми просто мен айтып атам да, сизге азыр мына именно про ваш настрой на будущее. Вот у вас иммунитет, даже говорю, здоровый человек позавидует, да? Хороший, вирусов не видно. Анан эми нельзя оставить личную жизнь. Анализы хорошие, могу дать на 3 месяца. Да. На 3 нормально, да? Хорошо, давайте пойдемте. Жакшы көрөм, себеби менден адамдарга жардам болуп атканын көрүп атам. Мени издеп келишет кээ бирде өзүмдүн тааныштарым, пациентим, кээ биркилер уккандары келет. Мен сизге жөнөтүштү эле атайын, сиз менен сизге ушундай деп. Анан жумуштан кээ бирде аябай оор акыбалда келгендер менен сүйлөшүп, жакшы жыйынтыкка жетише турган болсок, ошондон дайым өзүң мындай ошондой случайдан өзүң энергия алып турасың да. Мындай андан арыга мындай дем берип турат. Мындай жакшы болуп атат деп жакшы иштей баштайсың. Өзүң керектүү сезесиң, анан жакшы болуп атат деп мындай дагы иштегиң келип, мындан ары дагы жакшыраак кандай кылам деген нелер болот го, по-моему. Эгер ошол ишиңин оң жыйынтыктарын, жакшы жыйынтыктарын көрүп турсаң.